жагып атат ошол нерсе. Кылган ишим өзүмө жагып атат. Когда сиздердин кылган ишиңизде өзүңүздөргө жакканда сиздер албетте бир ийгиликке жетесиздер да. Азыр бардык мен уже 3 жылдан бери наемный жумушта иштебейм да, то есть бирөөнүн колунда зарплатага иштебейм. Азыр даже көп акча берем десе да мен иштей албайм, потому что ал жакта баш ийип иштей албайсың да. Бул жерде мага эң эле жаккан биринчи эмеси свободный график. Свободный адам болот экенсиң да, өзүңө өзүң ээ болот экенсиң, өзүңө өзүң начальник болот экенсиң мындайча айтканда. Анан мен компанияга албетте регистрация болгон, эмне үчүн көп иштеткем эмес 2 жыл. Жакшы эле кандай десем, жакшы эле максатта иштеткем эмес, кыйналба башка болбоду иштеткем эмес да, бирок баардыгыбыз Москвага бир максат менен келебиз. Жыргаганыбыздан эч ким Москвага келбейт. Жыргасак ошол жакта Кыргызстанда отурмакпыз да. Баардыгыбыздын Москвага келип атканда бир максатыбыздар болот. Бирөөбүздөр машина алам дейбиз, бирөөбүздөр ата-энебизге балдарыбызды багалы деп келебиз, туурабы? Үй салабыз деп келебиз, бир максат коюп келебиз. Аркемге келгенде да ошондой максат менен келебиз биз. Жөн эле келип калсаңыздар, ушул школага келсеңиздер, максатыңыздар аябай мечтаңыздар ойгонот да. Менин да мечтам ойгонду. Мен компанияга келгенде башында албетте көп нерсени түшүнбөйт элем. Желание бар, аябай жгуче желание бар, көп нерсеге жетким келет, бирок түшүнбөйсүң да башындачы. Анан күйөөмө барып эле мен бул жактан аябай биз бактылуу болуп кетебиз да, сонун мотивация алып кетебиз. Күйөөмө барып эле тура эмес информация берип өткөмүн да. Ой, Арфлей мындай, Арфлей тигиндей, короче, все супер, андай деп өткөм да, тура эмес маалымат берип экенбиз. На самом деле жаңы келип атканыңыздар да, барып күйөөңүздөрдүн мээсин жей бербеңиздер, Арфлей депчи. Мен ваннага кирсе да Арфлейм, башка бир эле гана жерде айтпайт элем. Калган жакта Арфлейм деди, только Арфлей. Тура эмес кылат экенмин. Анан азыр Асылбек айтып кетти, мен башында түшүнгөн эмесмин, Арфлейм эмне экенин билген эмесмин деди да. Вот ошол тура эмес маалыматтан экен да. Анан мен эмне ойлоп баштадым, кантип күйөөм Арфлейм мен бир нерсени айтайын, ошол менен сиздер түшүнүп каласыздар, мен күйөөм канчалык деңгээлде каршы болгонун. Биз 11 этажда жашайбыз, мен айнекке туруп алып, либо Арфлейм, либо айылга кайнатамдын алдына кызмат кыламын, чем бул жерде без дела отургандан көрүп, либо Арфлеймде иштеймин, либо 11 этаждан. Анан мен ойлоп, бул билет алмакчы болуп, мен паспортумду көтөрүп билет алмакчы болгон. Бирок билет алып бере албады. Жакшы болду аябай. Анан бирок эси билет алып бергенде мен кетмекмин да. Барып, лучше кайнатам ыраазычылыгын алмакмын. Чын бул жакта күн карап эле отургандан көрүчү. Кайнатага кызмат кылсаңар аябай жакшы да. Алар кайната ата-эне ыраазы болсо ал ыраазы. Анан бул да ыраазы болуп баштады, бирок все равно мага покой бербейт эле. Бул жака келип звонок кыла берет, презентация өтө албайт элем, потому что жүрөгүмдө покой жок эле. Анан буга барып айтат элем, весь дүйнө мага ыраазы болсун, Арфлеймде иштейм, Иранда учатам, все получится, андай мындай десин, поддержка берсин, баардык дүйнө жүзү поддержка берсин. Если бир сиз мага поддержка бербесеңиз, мен колуман эч нерсе келбейт дейт эле. На самом деле ошондой болот эле да. Анан түшүндүрүп айтат элем, бирок түшүнбөйт элем. Анан мен семинарларга көп алып барат элем, күйөөмүн мага шерик болуп барыңыз, мен жалгыз барбайм, ушундай эле семинарларга көп алып барат элем. Бул учпай жүргөн менен ал жерден өзүнө көп керек нерселерди алат экен эле да. Анан акыры Мимозе менен сүйлөштүргөнгө алып келдим. Мимозе менен заранее сүйлөшүп койгом, Мимозе Кудайбергин алып барам, сиз Мимозе чакырды деп алдап алып келгенмин. На самом деле Мимозе чакырган эмес. Анан Мимозе менен байланышып койгом, биз күйөөмө барабыз, бизге жакшы бир план түзүп, презентация өтүп бериңиз менин күйөөмө деп. Анан Мимозе бизди күтүп, ошол күн үчүн Мимозеге аябай чоң ыраазымын. Бизге адашпасам 3-4 саат да, бир 3-4 саат отуруп бизге презентация өтүп берген да, ошол күнүн бизге арнаган. Ошол күндөн баштап күйөөм өзгөрүп баштады. Ошол күндөн баштап күйөөм Мимозени жакшы көрүп баштады да. Арфлеймди дагы десең? Сыйлап баштады. Арфлеймди да жакшы көрүп баштады. Азыр Арфлеймди аябай сүйөт, жакшы көрөт. Бул жерде чоң ийгиликтерди менден дагы жакшы көрүп турат. Азыр мага
кантип презентация өткөндү үйрөтүп баштады, потому что мен көп жерде презентация туура эмес өткөзгөмүн да. Ошолорду мага үйрөтүп аткан азыр күйөөм, ошого да чоң рахмат. Негизи эле эмне үчүн чоң рахмат? Даже каршы болгон убакта бул мага поддержка берет эле да. Каршы болуп турса да поддержка берет эле. Жаным кейип эле да. Анан эми күйөөмүздүн каршы болду да. Менин да командамда бар, башкалардан деле угуп атам. Күйөөм каршы болуп атат да, күйөөм өтүп атат, мен коркуп атам да. Күйөөңүздөрдөн же ата энеңиздерден же сиздин аркаңызда адамдардан же үстүңүздө спонсордон зависит эч нерсе, ничего не зависит. Зависит только от себя. Только желанияңыздардан зависит. Канчалык деңгээлде сиздер каалайсыздар ушу аркылуу бийликке жетишти. Күйөөм мен де жата берсем болот эле. Зачем? 2 жыл жаттым, дальше жата берем, жырга ал тамак бүт баары сон. Бирок менин мечтам ойгондо аркем келет. Менин мечтам азыр аябай чоң. Кудай кааласа, иншаллах ошол мечталарга жеткен аракет кылам. Жана ошо менен бирге менин командама рахмат. Бул жерде азыр мен өзү айткандай, ар бир келген адам регистрация болбойбу, бал жасайбы, команда менен бирге өсөбү, өспөйбү. Бирок ар бир келген адамда только жакшы жагын алганга аракет кылсаңыздар, сон болот экен да. Азыр мен ошондой принцип кабыл алдым өзүмө. Даже ар бир адамзатынан только жакшы жагын кабыл алыңыздар, жаман жагын көрбөңүздөр. Ошондо сиздер жакшылыкка жетесиздер, ийгиликтерге жетесиздер. Азыр мен өзүмдүн өмүрлүк жарыма, сүйгөнүмө сөз берсем, эмне үчүн аркемге келип калды, ошону өзү айтып берсе. Саламатсыздарбы жолу. Мен атым Кудайберди. 18% менеджери. Башында аябай каршы болдум. Чындап. Өзү айткандай аябай каршы болчубуз. Биринчи түшүнүк жок вообще. Нормалда. Ошол себептен вообще каршы болдум. Анан келдим ушунда келип, угуп, билип, анан школаларга катышып, семинарларга барып, анан кийин түшүндүм да эмне экенин. Мен мага аябай жакканы, короче, эсеси жанагындай наследство калтырганы, анан командасыз коюп, кайра кетсең да акча чыгат, иштесең да иштебесең да акча чыгат, ошонусу мага жакты. Ошо. Кимде-ким ошо семейный болуп иштейин деген адамдар, если семьясында ушундай көбүсү каршы болуп калса, жок. Туура маалымат алып туруп, туура жеткириш керек да. Анан сразу келип жана ип ачкандан кийин да жана долларлар башталат го. Анан дальше долларлар айтсаң, ал эч түшүнбөйт, ишенбейт алгач. Ага чейин уже канчалык кыйынчылыктар болду, уже азыр 6-7 ай болду мен иштегенге. Ошо 6-7 ай болуп калды. Ошо 6-7 айда канчалык кыйынчылыктар көрдү, канчалык аяк кыйынчылыктарды басып өттү да. Ошону басып өтүш керек, анан кийин ийгиликке жетесиң да. Анан мисалы келип туруп эле сразу 1 ай иштеп, 2 ай иштеп сразу акча жок деп кетиш. Это вообще туура эмес. На самом деле иштейсиң, иштегенде анан сени сыйлайт. Любой жерде өзүң иштесең, сени сыйлайт. Иштебесең, эч ким сыйлабайт да. Ошо анан туура маалымат берсең, түшүнгөн адам келип иштейт. Түшүнбөгөнгө ошо түшүндүрө албадык деп ойлойбуз. Либо эле спонсор, либо эле эмелер ушундай иштеген. Кимге каршы дейм? Кимиңиздерге каршы? Серьезно эле кол көтөрүңүздөр, мен көтөрө берем. Кимге каршы? Баарыңыздар сонун да. Кудайберди, сага сен мисалы үчүн Миранага каршы элең да? Аябай каршы. Даже Мирана жалганда эме болду го? Эмне болду? Мавлид да? Мавлидтен кийин Миранага вообще строго каршылык кылган да. Ушул боюнча вопрос өтө көп эмеде вопрос болот да. Баары бизде дин боюнча, башка боюнча жакшы маалымат. Баардык нерсеге билим керек да. Мен мисалы үчүн көзүм кулагым уккан нерсеге ишенбейм, когда көзүм көрмөйүнчө, өзүм по трогать этип, пощупать этип көрмөйүнчө,
өзүм ошол адам менен сүйлөшүп көрүп ошол адамдын кандай экенин билмейинче ал адам боюнча ар ким айткан нерсеге ишенбейм. Бирөө бир бизнесте койчу дейби, мисалы мага деле аябай көп койчу дегендер болгон, мен деле койчу алып деп мага канча сатты деп. Когда мен бул жердин мүмкүнчүлүгүн көргөндөн кийин анан тандадым да. Андай ошондойлор көп да, өтө көп да. Ошолордун бири мисалы мен болгон болсо, мне намного легче было. Потому что мага Кудай бергенге окшоп мындай кылган адам болгон жок, бирок менин семья, ата-энем каршы болгондор аларды эме кылдым, аны билесиңер да. Но өтө көп эмеде аялдар бүйөлөрүн жеңе алышпай жатат да. Даже кээ бир аялдар энелер балдары эгерде апа мени десең арфин барба дейт экен да. Ошондой примерлердин бири, мисалы үчүн Мавлиттен кийин мына жерде бизге вообще келбей койгондор бар. Ошол жердеги эгерде сөздүн маанисин жакшылап уксак, эч кандай жаман айтылган эмес. На самом деле, ошондон кийин строго вообще Мирана ыйлап звонить этти, анан эми болду, Мирана келбей калат окшойт, күйөөсү каршы болсо дегенбиз да, десек эле анан Мирана эле эмес, даже күйөөсү келип калды да. Эмне түрткү болду да, сен ошого уруксат бердиң да. До сих пор мага деле ошо кызык да. Көрдüm, düşündüm de mesela düşünüp cana seminarlardan mesela işendim. Семинарга эмес, Мирананы келтирбей койгонсуң да, иштебейсиң, все стоп дегенсиң да. Эмне үчүн ушул нерсеге кайра шак таштадың? Men ойлойт элем мисалы ушу компания ушундай болгон соң мисалы балким башка эмедеги офистеги ошо ойлогон да мисалы 100 менен же 100 директорден кийин все алып бизде ойлойт элем да. Көрсө на самом деле жылдан ар бир каталогдо биринчи чыгып, директор чыгып, мисалы китеп өткөндө ким өзүнүн өнөрү канча болсо ошого жазып китеп өткөн да. Ошол үчүн Сен запрет берип коюп анан ошону изучать эттиң. Или Мирана сен бир нерселерди таптың. Ошо. Поведениясы башка. Жок, мындай да булга да мисалы эме кылбайт да. Жаман жакка да ойлойт, мисалы айттым, мисалы запрещать кылып туруп, анан да өзүм да көрдүм да, мисалы келип ошо чогуу көрүп, чогуу билип, на самом деле жаман болгонсо, мисалы токтойт, жакшы болгонсо чогуу кетебиз, ошол. Вот Мавлиттен кийин эле мен уктап атам. Эртең турдум уйкуда. Күйөөм все арфин иштебиз деди да. Мен дагы уктап тургам түштүм. Эмнеге? Болбойт экен, харам экен. Анан менде информация аз дейм, анан уктап аткан жеримде төшөктөн тура электим эле. Сразу чалдым үйдө. Ыйлап алгам да. Желание күчтүү да, анан күйөөң жок деп атса, конечно, эч нерсе кыла албайсың да, туруп кетип калбайсың да. Күйөөңүн айтканы закон да, биз үчүн мусулман аял заттарына бардыгында закон. Анан жок дедим да, мен калтырбайм, аркылы таштабаймын. Бир нерсе ойлоп табышым керек дедим да, анан Нурежи айтты. Шамиль Алиадиновдун өзүнүн сайтында, uma.ru деген сайтында, вот именно сетевой компаниялар боюнча мен сеть деген эме экенин билбейт элем өзүчө. Вообще сетевой компанияларга өмүрүмдө биринчи жолу арфинди кадамын таштап атам да. Мындан кийин эч бир сетевой компанияга кадам таштайм, ушу жерде эле калам куда калса. Анан сеть деген бул жөн эле сунуш деген экен да. Анан сетевой компания есть халяльный сетевой компания, есть харамный сетевой компания деген бул фатва эмес, жөн эле статья да, мындай айткандачы. Ошону окуп чыктым. Полный Нурежи ошол ссылкасын жөнөттү, рахмат Нурежиге ошон үчүн. Окуп чыктым. Ошол жерде прям сонун жазып болгон, эримдей кирип uma.ru кимиңиздерде каршы болот атса, Шамиль Алиадинов соборный мечиттин имамынын бир тууган иниси, ошону окуп чыгыңыздар. Халяльный сетевой компаниянын маркетинг планы, адамдарга болгон сунушу кандай болуш керек? Харамный сетевой компаниянын кандай болуш керек? Ошол жерде биринчиден продукциясы деп атат да. Ошол компаниянын продукциясы адамдар күнүмдүк жашоосунда колдонуп турган продукция болуш керек дейт. То есть буюм болбош керек дейт. Туруп акчаны кармап кала турган. Ал продукция болуш керек, который колдоносуз, жок болуп кетет. Ал продукция колдонуп жок болуп кетет да. Анан экинчиден
вот 20 менде болгон аябай, менде не только күйөөм, башка менин командамда да андай көп болгон. 20% скидкага аябай. Ой, бул эмес, бул мындай эмес, кош деп ушундай дешкен да. А ошол хале сетевой компаниянын баягы эмесинде, статьясында именно ошол сетевой компанияга регистрация болгон адамдар дисконтный картасы, то есть скидка менен алыш керек дейт продукциясын. Башка адамдарга караганда, которые регистрация болбогон адамдарга караганда, регистрация болгон партнерлор скидка менен алыш керек дейт. Бизде 20% скидка бар. И ошол компанияга регистрация болгон ар бир адам дейт. Регистрация болгондон кийин сиздер эмне кыласыздар? Кааласаңыздар продукция аласыздар, кааласаңыздар албайсыздар. Туурабы? Эч ким сиздерди ал мин дебейт да. Анан вложение жок. Регистрация болгондон кийин продукцияны алып болгонсуздар, башка адамдарга ошол нерсени жеткиресиздер, рекомендовать этесиздер, команда түзүп иштейсиздер да. Кааласаңыздар жөн эле продукцияны колдонуп эле жүрө бересиздер да. Анан бардык товар оборотунан бизге скидка акча жазып берет да. И вот мимозде бизге аябай түшүнүктүү кылып айткандай эле, азыр менин аркамда 18% менеджер да. Куда калса 22% старший менеджер болуп, 8 каталог кармап $1000 премия алгандан кийин компания ушул адамдар мага $1,5 премия берет да, мен старший директор болом да. Бунун аркасында адам директор болуп $1000 алгандан кийин компания мага бербейт. Премия бербейт, буга берет да. Үчүнчү адамдар биз эч нерсе албай атабыз. А общий групповой товарооборотто компания өзүбүзгө 22% бөлүп берет. 22% общий, ким канча процент? 3% бар, 6% менеджерлер, 9, 12, 15, 18% бар. Ар бирисин иштегенибизге жараша бөлүп берет да. Дагы ошол эме да, вложение жок, продукция ар дайым колдоно турган продукциябыз да. Ошону мен күйөөмө түшүндүрүп айттым. Мимозда айткандай, бар кээ бир аялдар келет дагы, күйөөм ушундай деди, мынтип деп келбей коюшат да. А если вот келип эле ошо сиздердин каалооңуздардан зависит, желанияңыздардан зависит. Если желанияңыздар күчтүү болсо, бардык жерден издеп чукуп таап, то есть мындай да, если желание болсочу, миллион причина табасыздар да, чтобы ошол нерсеге жетиш үчүн. А желанияңыз жок болсо, да толтура бир причина табасыздар, ошол кандай деп коет, ошол желанияңызга жетпеш үчүн ар кандай баягы отмазкалар таба бересиздер. Желанияңызга жетпеш үчүн ошон үчүн мен сиздерге каалаймын, желанияңыздар күчтүү болсун. Чем мынтип болбойт мынтип дегенден көрө андай болот, мен кыламын, мен жетемин, Куда кааласа. Эмнеге мисалы үчүн мен деле каршы болгом, аябай каршы болгом. Күйөөсүз каршы болуп аткандар эмнеге сиздер мисалы үчүн мен сиздерден башкача айырмаланып турамын, сиздерге окшогон мен кыргыздын кызымын. Азыр күйөөм наоборот сүйүнөт, кубанат, ошо түшүндүрүп убагында жакшы маалымат берген үчүн мимозге ыраазы болот, мага ыраазы болот, Махаббаттенди жакшы көрөм. Значит, бул жерде күйөөмө да жагат. И самый главный мага жаккан жери эмеси. Мен аябай каалайт элем, бойдо убагында вообще эле жашоомдо каалайт элем, адамдарга жардам бергим келет эле да. Бирок менде мүмкүнчүлүк жок эле адамдарга жардам берген, же болбойт дагы эле да. Если ушинтип эле күйөөм иштейт, мен үйдө жатсам болбойт эле андай мүмкүнчүлүк, мен не то что адамдарга өзүмө жардам бергенге мүмкүнчүлүк жок эле. Вот шариатта деле айтылат да, если карызың болсо дейт, садака бербей, ошо карызыңды кутул дейт да. Анан садака берди. Если өзүң карызың болсо, кантип садака бересиң? Компания аркылуу биз адамдарга жардам бере турган мүмкүнчүлүк ушул жерде бар экен да. Кандай система? Бирөөлөргө жардам берип, ошолорду өстүрсүң, анан өсөсүң да. Ошол мага аябай жагып калды. Ошон үчүн ушул жерде аркылуу калдым. Помогаю другим, помогаю себе. Мага бизге жакта ушу компанияда дагы биздин кыргыз туугандар биз баарыбыз кыргыздар турабыз. Жана эжеге Нурия эжеге жардам бердилер, ушунда эме чыгарып, мага ушул аябай жакты да. Башка жерде башка стройка, башка фирмаларга барып иштесең, бирөө карамай жок да. Чында ушундачы. Ушунда келесиң бири-биринин жардам берип, бири-бириңден мисалы не жетишпесе айтып коюп деп коюп, ход башка команда, ход башка жерде жардам берет. А башка жерге барсаң, сурасаң, вакансия бар десең, вакансия жок, все. Өзүн башка тууган тартат, башка жакын тартат да. А бул жерде андай эмес. Бүт искренне адамдар деп айтса болот мындайчы. Нурия да. Когда адам кыйналып жатканда жардам зорайтып өзү айтат да, мен жардам сурагым келбейт, жардам бергим келет адамдарга дейт да. Бирок ошондой ал деле сыноо да, эжеге келген сыноо. Мен айтам да,
мен даже командама айтам. Вот Арифлейм дейм. Арифлеймде акча жок, Арифлейм алдайт, Арифлейм лохотрон, тиги бул деп ар кайсы сөздөрдү айтышат, болбойт ал жакта эч кандай ийгиликке жетпеген депчи. Ошол учурда, например, башка жактардан деле менин тааныштарым бар да. Например, ушул Москвада эле өкүнчүлүктөн деле ар кайсы жактардан жардам сурагандар бар да, Москвада кыйналган адам аябай көп да. Анан жардам жок да, то есть мамлекеттен жардам жок. Мамлекет аша албайт, жардам бере албайт кыйналган өзүнүн эмелеринечи. Анан компания Арифлеймде иштеген эле обычный эле адамдар, вот компания Арифлеймде иштеген лидерлер, компания Арифлеймден доход алып ушундай кече кандай жардам болду, продукция деле берип атат, акчалай деле берип атат. Вот 100 миңдей акча чогулуп менимче 100 миң акча компания Арифлеймде иштеген лидерлер чыгарып берип атат. Кайрымдуулукка. Бул вообще сонунда. Кайсыл жерде иштеген вот кыргыздар, например, кайсыл бир наемный жумушта же бир жакта иштеген кыргыздар мамлекет эле кантип чыгарып берет, чыгарып бербейт, потому что жок акырда акча. Бар болсо дагы бербейт. Бул жерде эмне? Жүрөктөн мамиле кылабыз да бири-бирибиз мененчи. Вот келген баардыгыңыздар биринчи жүрөгүңүздөрдү ачыңыздар, Навичокко болобу, башка болобу, жүрөгүңүздөр менен мамиле кылыңыздар. Сразу эле жүзү эле балалай тиги бу дебестенчи. Жүрөгүн ачып алыңыздар ошол адамдын. Анан дальше ачылып кетет да. Ошол. Дагы суроолор барбы? Күзгүдөн карадыкпы? Если өзүбүздү, күйөөбүздү жеңе албайсак, значит эмне? Биринчи күйөөбүздү жеңишти, же болбосо балабызды же болбосо апабызды жеңиштен мурун биринчи өзүбүздү жеңишибиз керек да. Эгер өзүңөрдү өзүң уруккан болсоңор, анда сөзсүз результат болот. Барбы? Дагы суроолор? Жана мен болсо айткандай, мен күйөөм каршы болуп атат да, сиз менин күйөөмдү билбейсиз да, мен күйөөм тигиндей мындай, ооба. Сиздердин күйөөңүздөрдү эч ким билбейт, сиздерден башка. Потому что 12 саат, 24 саат жанында болосуздар. Сиздер гана билесиздер. Сиздер гана күйөөңүздөрдү бул жакка алып келе аласыздар, лидер кыла аласыздар. Только сиздер, биз эмес. Потому что биз сиздердин күйөөңүздөрдү билбейбиз. Шын ошого мындай айтканымда ушундай үч кылып айткан, азыр мындай көпчүлүк экен айтып коеюн. Ошол эмени үстө окуя болгондо на самом деле ушундай окуячы. Бир кыз турмушка чыгат. Турмушка чыккандан кийин күндөрдүн биринде кайнесине каршы чыгат. Каршы чыгат, не иш кылбасын, не тамак жасабасын, не кылбасын, ага кайнеси против да. На 100% против чыгып алат. Анан жана келин айласы турат, анан барат эмеге аптекеге барат, аптекада аштасы иштейт экен. Аштасын айтат ки, эме дейт, мен кайненемди өлтүрөм дейт. Мага аябай вообще каршы чыгып атат, күн жок мага дейт. Ушундай бир таблетка берейин дейт, анан ушул дейт бир айдын ичинде өлсүн дейт. Сразу өлбөсүн дейт, бир айдын ичинде өлүшү керек. Ошол эме кылыңыз, жардам бериңиз дейт, анан барат. Анан аштасы да ойлонуп калат да айтат, макул дейт, берем бир таблетка дейт. Бирок сен ага дейт, подозрительный болуп калбаш үчүн бир ай сен аны жакшы карап каласың дейт. Айткан деген кылып, сен вообще жылуу мамиледе болосуң дейт да. Анан жана келин да согласно болот, ал барат берип күн баштап, берип күндөн кийин, бергенден кийин уже жакшы мамиле болот да. Уже жакшынака карап, кайнесин жакшынака кылып жүргөндө, анан күнүнүн биринде кайнене да анан ойлоп айтат, ушундай жакшынака келиним бар менде. Зачем мен ошого жамандык кылайын дейт да. Жакшынака эле жүрсөк болот, мен өзүм кызымдай, өзүм эмимдей, өзүм баламдын аялы болсо дейт да, анан жакшы мамилеге өтүп калат. Жакшы мамилеге өтүп калгандан кийин жана келин ойлойт эле, мен кайнем значит жакшы адам экен, значит эме менде экен, күнөө менде экен дейт да, кайра жүрүп баштаса барат айтат. Кайчта дейт, күнөө менде экен дейт. Мага дейт кайра бир таблетка бериң, ошо кайнемди алып калыш үчүн, өлбөш үчүн. Анан неге не болду десе деп, кайнене вообще сонун жакшы экен дейт. Мен ага значит жамандык кылган экен дейт да. Ошо сага кайнене берген витамин болчу. Ошо мен ошол үчүн сага ушундай кылгам дейт да. Ошого биз ар бир адам, ар бир эмеге, мисалы күйөөгө, любой адамга өзүнөн да мисалы жамандык кылып атабы ошол адам, сен значит уже жамансың. Жакшылык кылып атабы, сен өзүңдөн билиң, значит мен жакшы отношение кылып атам депчи. Ар бир адам өзүнөн да зависит этет себе дегендей.